Аябай оор. Ой, кулады. Байыркы Грециянын уламыштары жана жомоктору. Кантип алам? Эй, болуптур. Бир китепке азбы көппү маселе эмес. Ансыз деле китеп өтө көп. Билимбек бул жерде. Салам, Билимбек. Ойбой, канча китеп? Жайында окууга деди, тир укмуш. Эмнеси тир укмуш? Окуган бул жакшы да. Ооба, бирок мынча көп китеп эмес. Кара, бир китебиң түшүп калды. Ой, мейличи жата берсин. Баары бир ал кызыктуу эмес. Байыркы Грециянын уламыштары жана жомоктору. Ооба, жомоктор. Сүнүмне, бул деген аябай кызык китеп да. Анда эмне кызык бар экен? Билбейсиңби? Анда менин артымдан секир. Карасаң, кандай кумура? Кумара эмес, байыркы гректердин амфорасы. Ага уламыштардын каармандарынын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Эмне алар көп болгонбу? Байыркы гректердин жомогунда кудайлар, титандар, баатырлар жана жылмооздар бар. Бирок анын баары ойдон чыгарылган. Ооба, бирок миф менен уламыш каармандыкка үйрөтөт. А бул ким? Сен Сизифтин иши деген сөздү уктуң беле? Албетте. Пайдасыз бир иш кылганда айтылат. Туура, бул деген Сизиф. Аны Кудай жазалап, өмүрү өткөнчө чоң ташты тоого түртүп чыгарууга аргасыз кылган. Бул сөз кайдан чыкканы белгилүү болдубу? Жана башка көп нерсе бар. Сен бул китепти окуп чыкканда билесиң. Болуптур. Сен мени ынандырдың. Бирок бүгүн эч ким жомокторду ойлоп чыгарган жок да. Ойлоп табышканда да кандай ойлоп табышкан. Бирок байыркы гректерден айырмаланып, заманбап мифтер эч нерсеге үйрөтпөйт жана чоочулатат. Телефон тууралуу мифтер барбы? Толтура. Мисалы, чагылган болгон маалда телефон менен сүйлөшсө, аны чагылган урат деген жомок бар. Ой, а бул чынбы? Жок, болбогон жоромол. Телефон чагылган тартып алгыдай энергияны чыгарбайт. Бул жомок. Эң сонун. Дагы кээ бир телефон менен сени караса болот дешет. Кайда кеттиң? Эмне кылып жатасың деп. Бул жалган кеппи? Эч ким сенин кайда экениңди карабайт. Ал эми телефон жөнүндө эң башкы жомок кайсы? Кана мен ойлоноюн. Базалык станциялар адамдын ден соолугуна зыян деген сөз жомок. Телефон деген телевизор, электр чайник же үтүк сыяктуу эле эч кандай зыяны жок буюм. Сонун. Бирок эмне мындай жомокторду ойлоп табышат? Бул көбүнчө адамдар уюлдук байланыш жөнүндө аз билгендиктен улам келип чыгууда. Билимбек. Сен бул сөздү мага тийиштире айтып жатканыңды түшүндүм. Албетте. Уламыштар менен жомокторду унутпа.